Жетим чал. Эч кимге кереги жок эски түйүнчөктөй бүрүшүп, бир бурчта жаткан карыя эшик ачылары менен баш көтөрдү. Кагылайын. Пенсиямды алып келдиңби? Дүйнө дегениң бул жанга шерик, көчкө демекен го. Аз болсо да акча колуна тээр менен карыянын кыймылына жан кирип, жөн учурда өз бутуна өзү чалынып араң турса, азыр жөн эле туруп кетти. Өзү жаткан жаман бурчтан жаман сөмкөсүн алып сыртка чыкты. Дүкөнгө келди. Дүкөнчү корсете мурду менен тийди. Айт аксакал, тез айт, эмне аласың? Чай, кант, кир самын, дагы? Дагы карыя саамга аны аңшыя тиктеп калды. Эсимде жарачкыр. Унутпадымбы? Бол аксакал, бол. Сен үчүн мен эстейинби? Бол аңшыйбай. Эл күтүп калды. Кагылайын, какпа мени, деп карыя керилдей асте унчукту. Мен же уулум, же кемпирим жок жетим чалмын. Ой, жарыктык десе, деди чандыры чытыраган дүйнөмас дүкөнчү аны жактырбай. Эмне аласың десем, кайра жетиммин дейт. Чай чамеги менен кир самынын кир сөмкөсүнө салып, карыя чыгып кетти. Сакалы жерчип, бели түпкүчтөй түйүлүп, дагы эмне аларын дали эстей албай үйүн көздөй келатты. Дүкөнчүнүн элдин көзүнчө кемсинтек какканына корсунду. Кемсинди. Бир кезде пенсияны кемпир экөө чогуу алуучу. Анда 70 жашта эле. Андан бери 22 жыл шуу өтүптүр. Кемпир экөөнө пенсия алган күнү өзүнчө эле чакан майрам болчу. Кемпири дароо дүкөнгө жөнөп, ал эми карыя ал келгенче тооктон бирди торойто чаап, казанга салып койчу. Кемпири чай чамекке кошуп, адаттагыдай эле бир бөтөлкө ала келчү. Экөө бетме бет отуруп, тоок шорполу эти бар, эти бал гүлчөтайды мазесин чыгара, кыраатын келтире шашылбай жешчү. Айрыкча бир стакан ичине киргенде карыя чыпка сакалын чечайта сылап, ички шамы жүзүнө чыгып, балайган ак жуумал кемпирине тийшеп отурчу. Ошо жылдар. Анан эмне болду? Күндөрдүн бир күнүндө кемпири каза болду. Өзүнчө жашаган уулу, жалгыз жашамак белеңиз деп атасынын үйүн арзанга сатып, өзүнө көчүрүп алды. Келини эстүү жан эле. Кабак кашын үйүрбөй жакшы кабыл алды. Андан кийин балекет басып, уулу каза болуп, бир үйдө келини, эки небереси жана өзү калды. Карыя үчүн чыныгы кордук мына ошондо башталды. Кечүү небереси Жаныш 25-те, Алтынбек аттуу чоңу 31-де. Чоңу ичет, ичкенди да өкүртө ичет. Өң алакеттен кетип, көзү чечаладай кызарып, оозунан сары зил, артынан көк түтүн кеткенче жумалап ичет. Арагы тарап, какшап баратканда тамтаңдай ага кирет. Көп эмес, 20 эле сом. 20 сом түгүл, 20 тыйын жок. Небереси умсуй ызырынат. Жок. Ылайым жоголуп кетсең экен. Карыя калчылдай кабак бүркөйт. Жоголоюн эле дейм, бирок Кудай мени албай атпайбы? Көрбөй атпайбы Кудай? Кудай сени албайт дагы, көрбөйт дагы. Небересинен 20 сом аяган битирди, Кудай эмне кылсын? Айта, деп алат карыя каңырыгы түтөп. 20 сомду сенден аяп. Сендей арак ичпейм да. Эртең же бүрсүгүн өлүп кетсем, ошого тыгын болот деп. Өлсөң өзүм көмөм. Музыка менен көмөм, өкүрүп көмөм. Тирүүмдө кор кылып, өлгөнүмдө өкүрбөй эле кой. Ким кор кылды сени? Деп небереси анын бел куруна түйүлгөн акчаны жулагалтчудай ага жакындай баштайт. Кайра багып атам го. Сен 20 сомуңду аяйсың. Карызга сурап атам го. Берем го акыры. Ооба бересиң. Канча ирет алдың? Кана бергениң? Тамагың тешилгир ит. Уругубузда сенде ит жок эле. Каргава, мени каргап жүрүп какпаш калдың. Бер деп атам акча. Кыйнава деп атам мени. Жок, деп карыя томолоно турмак болот, бирок тура албайт. Кудай, же мен, же ушу өлбөдү. Дагы айтам, бер акча. Жок. Кече эле пенсия албадыңбы? Тиги белиңдеги 5 кабат түйүлгөн акча эмне? Акча. Бирок бербейм. Тамагы кургап,
Карайлап турган небереси карыянын куу сакалынан орой кармап, ордунан тургузат. Өзүң бересиңби же өзүм алайынбы? Карыянын көздөрүнөн жылт эте жаш чыга кетет. Бир кездеги сыпайы чертилген чокчо сакалы бириңдей сербейип, небересинин колуна ороло толгонуп турганына жаны күйүп, көкүрөгү өрттөнүп кетет. Не, өлтүр, өлтүр деп тырпырай сөзгөлөйт карыя. Бирок небереси аны тоотуп да койбойт. Иттин гана баласы, өлтүр! Көрсө мен эле эмес, өлгөн атамда ит экен да, Анда сен өзүң кимсиң, куу баш? Иттин итисиң. Болгондо да чычканга кебек бербеген итсиң. Бер акча, бер деп атам. Небереси кургасылат. Бербейм. Карыя белиндеги бел курун 5 ирет түйүлгөн акчасын шак мыкчай кылат. Бербейм. Бересиң. Шапалак кыры менен небереси көк желкеге аны бир урганда, карыя ыргытылган эски куурчактай шалак эте барып бурчка түшөт. Бересиң. Өткөндө да ушинтип таяк жеп атып, анан бергенсиң. Экөөнүн эки бирдей дүпүлдөгү жана ызы чуусу коңшуларына угула баштайт. Көңжейип аткан атасына сөөмөйдөй уулу жетип барат. Ата, Акмат абанын баласы дагы уруп атат. Урса ура берсин, дейт атасы көңүл кош. Кой, ажыратып кой байкушту, дейт аялы. Сен эмне? Мени өлтүрө албай жүрөсүңбү? Дейт күйөөсү. Өткөндө ажырата коем деп, тиги арак кетчин десе, бычак сая жаздады. Бер деп атам акча. Бурчка учуп түшкөн карыя тыбырай бут жайып, акырын гыйылдап ыйлай баштады. Көздөрү чычаладай жанып, бир стакан арак үчүн азыр баарына даяр турган небересинин бир кездеги кичинекей элеси, эмнегедир ушул тирүүгө бергис учурда көз алдына келе түшөт. Бу шүмшүктү кичинесинде өтө жакшы көрчү. Тамак учурунда эркелете алдына алып олтурчу. Аш тойдо небереме деп атайын дастаркон четинен конфет алып чөнтөгүнө сала келчү. Бирде өңөрүп, бирде учкаштырып, ат туягын алчаңдатып, ушөрөөн менен канча ирет өттү. А кезде бир тайпанын баш эле го. Ассалому алейкум, Акмат абалап, алыстан эле ага ийилип салам айтышчу. Эки киши урушса, жарашуу үчүн ага барчу. Алыстан артисттер келсе, алмабактуу анын короосуна түшүшчү. Борбордон атка минерлери келсе, ат тизгинин аныкына бурчу. Анан бир караса эле өмүр суудай агып, жетимишке чыгып коюптур. Жетимишинде тың эле. Ичкенин ичип, жегенин жеп, атүгүл көңүл карбай тура, иреңдүү келиндерди тамашага артынан узата тиктей калчу. Анан эле күндөрдүн бир күнү 80 жаш алдынан чыкты. Бу кашайгыр кашайып, бутка бир урда эле мууну бошоп, көзүнө карылыктын муңу кирип, короодон чыга албай калды. 90 алдынан торой чыгып, белге бир урда эле түп күчтөй түйүлүп, сербейген сакалы жерчип, эски тепшидей калжайып, үйдөн чыга албай бир бурчта жатып калды. Жатып алып күнүнө Кудайдан өлүм тилейт, а Кудай аны албайт. Асынып өлөйүн дейт, намыстанат. Анын үстүнө өз жанын кыйгандар жаннатка түшпөй тозокко түшөт имиш. Өлбөйүн десе минтип тирүү өлүк болуп отурат. Анан калса жылан жыттап, жылкы теппей туруп, заман өзгөрдү. Заман катындын жаман кейизиндей эле чаңып жатып калды. Ишсиз калган жаштар шаарга кагылды. Кичүү небереси Жаныш Бишкекте, Ош базарында жүрөт. Анын үстүнө чоң атасына болуша коем деп эчейин ирет агасынан таяк жеген. Акыры жададыбы Бишкекке кире качты. Келини Акмат карыяга карамалап көпкө чыдады. Ага болушам деп уулунан таяк жеди. Уруш талаштан тажап, анын үстүнө ишсиз калганга алда Бишкекти көздөй жол алды. Кем каржы алып келип турам, ата, деп кайнатасы менен ыйлап коштошту. Алтынбек болсо бирде биерде, бирде терде болуп, каерде арак болсо ошерде болуп, Алтынбек 100 грамчы аталып ушерде калды. Дүйнө мас дүкөнчүдөн кагуу жеп, аябай капалуу кайткан карыя эмеле үйгө киргенде небереси артынан кирди. Ме, барымтага мынабу саатты ал да 30 сом карыз бер. Экинчи менден эч нерсе сураба дебедим беле? Жок. Жок болсо анда бул үйдөн жогол. Эмнеге жоголом? Бул менин уулумдун үйү. Бу менин атамдын үйү. Сен үйүңдү сатып ийгенсиң. Кет, жогол. Кайда кетем? Бишкекке кет. Сага окшогон чалдарга бакчы үйү бар дейт. Ошого кет. Кетпейм этпейм. Ушерде төрөлгөм, ушерде өлөм. Анда кварплат төлө. Төлөбөйсүңбү?
Анда жогол. Itке kor boldum go, dep karıya tütep olturup kaldı. Emnege kor boldun ya? Beker tamak, beker uy. Pensiya sayın. Balam dep 50 so'm berip tursaң, 100 so'm kılıp berip turat elem go ya? Sen balam emessin. Men ataң emesmin. Жақшылық көрбө ылайым. Карыя тескере бата бербейді. Каргышың ылайым, өзүңө жетсин какпаш, деп жаактан ары тартып еп, курундағы акчага асылды эле мурдунан канжая берген карыя бел курундағы түйүнчөгүн карша кармап, тергөөдө эмне үчүн пенсияңызды небереңиз көрбөгүдөй, таппагыдай жерге бекитип койбой, коруңузга ага көрүнөө сактагансыз деген суроого башка жакка бекитсем болмок, бирок койгон жеримди унутуп каламбы деп корком деп жооп берген. Ары түртсө ары сүйрөлүп, бери түртсө бери сүйрөлүп, бел түйүнчөгүн канчалык карыша түйүлүп кармаганы менен алдан тайып, акчасын алдырып ийди. 100 сомун алып, калганын карыянын алдына ыргытты. Бай эле өзүң берсең, муну көрмөк эмессиң. Эми 2 ай бекер жашай берсең болот. Карыя эски талпакка тоголонуп жатып, адатынча акырын гыйылдап атты. Ушул учурда келини берип жиберген чай чамекти көтөрүп, сырттан кичүү небереси Жаныш кирип келди. Эмне болуп атканын дароо түшүнө койгон Жаныш Алтынбекке асылды. Экөө дүпөдүп болуп атканда Акмат карыя коңшусуна жетип барды. Коңшусу келип, Алтынбекти экөөлөп жыгып, мурун бир нече ирет ага ушинтип жардам берген. Буту колун байлап, соолук канча жата берсин, кийин чечип коесуң деп кетип калды. Бирок чоң атасынын мурдукана олтурганына жана агасынын буга чейин көп ирет таяк жегенге аябай кашайып жүргөн Жаныш Алтынбектин башына баштык кийгизип алып, туш келди тепкилей баштады. Баарын шатырата сөгүп, жуулунуп аткан Алтынбек бир маалда жым болуп да калат. Эми соолук кандырсың деп баштыкты башынан алса өлүп калыптыр. Болору болду. Эми эмне кылуу керек? Экөө өлүктүн эки капталында өңөчүп олтурду. Буга чейинки бул үйдөгү ызычуу сулап калган бу өлүктүн жанына шоону эшпей калды. Кагылайын, деди карыя Жанышка жан тарта унчугуп. Тезден Бишкекке кайта кет. Мен өлтүрдүм деп милицияга өзүм барам. Өңөчүп турган Жаныш ынабады. Коюңуз. Мен үчүн сиз кетмек белеңиз. Укчу кагылайын. Менин өлөрүм калды. А сенин өмүрүң али алдыда. Угуп койчу мени. Баары бир билип коюшат, чоң ата. Анын үстүнө Бишкектен келгенимди баары көрүштү. Анда мындай кылалы, деди карыя. Өзүн өзү асып салгандай кылып, асып салалы сарайга. Эгер муну да билип алышса, анда мен өлтүрдүм деп айтып чыгам. Баары бир билип коюшат, чоң ата. Айланып садыгаң болуп кетейин, угуп койчу, деди карыя. Бул иш үчүн атууга кетесиң. А мен кетсем Кудай деп эле кетем. Атыласың деген сөз Жанышты селт эттирди, тунжурай түштү. 90дон ашып кеттим. Дагы эмнем калды? А сеники баары алдыда. Зордомоктон кыйнашса да мен өлтүрдүм дебегениң. Уктуңбу? Уктум дегендей баш ийкеп койду небереси. Бирок райондук оперполномочен ата баланын бул операциясын дароо билип койду. Мени эмне? Бала деп турасыңбы? Деди мал сарайда асылып турган өлүктү төбөсүнөн бутуна чейин ченейтиктеп. Тигине тизеси бүгүлүп турат. Өзүн өзү аскан адамдын денеси илинген түлкү ичиктей суналып, түптүз болуп калат. Тергөөчү. Мен өлтүрдүм деп жуулунуп атканыңызга караганда, сиз өлтүргөн эмессиз. Муну бир деп коелу. Экинчиси сиз өлтүргөнгө окшобой жатат. Кантип окшобой атат? Түшүнбөй атам. Эмнеси окшобой атат? Деди жетим чал. Маркум каттуу тепкиден каза болгон. А сиз тепмек түгүл, бутуңузду көтөрө албай араң турасыз. Тепкен эмесмин. Сойыл менен бир нече ире турганмын. Сойыл эмес, бут кийимиңизден учу тийген. Кээде тепкелеп да ийгенмин. Өлтүрөм деген оюмда жок болчу. Дайыма арак ичип, кыр жыйып араң жүргөн неме бир карасам өлүп калыптыр. Кичүү неберебиңиз качан келди эле? Өлтүрүп алып, эмне кыларымды билбей олтурсам кирип келди. Өзүн өзү асып салды кылып, мал сарайына асып салайын деп, бирок өзүм жалгыз аса албай олтургам. Анан небереңиз жардам бердиби? Ооба, жардам берди. Буга ишенсе болот. Ишен кагылайын. Мени өлтүрдү деп жазып кой. Болуптур. Сизди өлтүрдү деп жазып коеюн. Бирок райондук, облустук сот деген бар. Туура эмес тергепсиң деп мени соттошсо эмне кылабыз?
өлтүргөнүм чын болсо, эмне үчүн мен эмес, сени соттошот? Анткени сиз өлтүргөн эмессиз. Өлтүргөм. Союл менен өлтүргөм. Тепкилеп өлтүргөм. Башты оруптуго бул дегендей босогодо турган кызматкерине муну алып кет дегендей ишарат берди эле карыяны алып кетип, небересин алып кирди. Тергөөчү: кош. Чындыкты айтсаң, жеңилдик аласың. Калпты айтсаң, анда вышка. Агаңды чоң атаң эмес, сен өлтүргөнсүң. Айтпадымбы? Мен агам өлгөндөн кийин келдим. Сен мени ким деп ойлойсуң? Тергөөчү катары биттин ичегисине чейин көрүп турам. Ойлочу. 90дон ашкан абышка 30дагы ер жигитти сабап өлтүрүптүр дегениңе ким ишенет? Аты өлтүрсө бир жөн. Агаң өлгөндөн кийин келбей эле, тирүү кезинде келип, коңшуң экөөлөп аны жыгып, колу бутун таңып, анан тепкилеп өлтүргөнсүң. Тигине туфлиңдин башы эле айтып турат, ыдырай түшкөн. Аны сен өзүң али көрө элексиң. А мен көрүп турам. А сен чоң атаң экөөңөр кайдагы бир жумокту айтып, башымды оорутуп атасыңар. Айт чыныңды. Айтпадымбы? Мен өлтүргөн жокмун. Агасын кантип иниси өлтүрсүн? Агасы айбан болсо өлтүрөт да. Аны билгендер бүт жаман мүнөздөмө жазып беришти. Бу силер эмне деген адамсыңар? Бирин карыянын пенсиясын каракта урсаңар. Экинчисин 90дон ашкан карыяны коркутуп, мен өлтүрдүм дедирип түрмөгө айдап атсаңар. Ой, эл күлбөйбү силерге? Жаныш арына келе түштү. Ансыз эле араң жүргөн чоң атасын күнөөгө салып берип, өзү кантип эркиндикте жүрө алат? Жалган айтсаң, вышка. Чыныңды айтсаң, көп болсо 5 жыл. Жакшы адвокат таап берем. Ушундан кийин Жаныш Акматов болгонун болгондой айта баштады. Кыргыз Республикасынын райондук сотунун кылмыш иштери боюнча сот коллегиясынын 1997 жылдын 2-сентябрындагы аныктамасы. Акматов Жаныш 1972 жылы туулган, билими орто. 1997 жылдын 2-майында бир тууган агасы Акматов Алтынбек чоң атасы Толубаев Акматтын пенсиясын тартып алып, уруп жатканын көрүп, коңшусун чакырып келип, Алтынбекти жерге жыгышып, кыл аркан менен буту колун байлап, башына баштык кийгизип, тепкилеп, анан муунтуп өлтүргөн. Айыпкерлерге өз айыбын жашырыш үчүн өлүктү өзү асылып өлгөндөй кылып мал сарайга асып салышкан. Айыпкерлердин бул айыбы ачылган соң, Акматов Жанышты өкүмдөн сактап калыш үчүн Толубаев Акмат күнөөнү өз мойнуна алып, небересинин кылмышын жаап жашырган. Бирок тергөөдө Акматов Жаныш агасы Акматов Алтынбекти өлтүргөнүн мойнуна алган. Соттук коллегия Кыргыз Республикасынын УКСынын 17-94 статьясынын 6 пункту боюнча Акматов Жаныш 8 жылга эркинен ажыратылып, бул жаза күчөтүлгөн режимдеги күзөтүү эмгек колониясында өтөө белгиленсин. Адвокаттын кассациялык арызы жарым-жартылай канааттандырылсын. Өкүмдү уккан Акмат карыя ордунан тура албай калды. Жакшы көргөн Жанышы ал үчүн түрмөгө кетип атышы, жүрөгүн мыкчып, өзөгүн өрттөп баратты. Шору арылбайт окшойт. Ансыз эле ал көрбөгөн кокой, ал кийбеген чокой калган жок эле го. О, Кудай! Темир керегенин артында чоң атасын аябай тиктеп турган Жанышын көрүп, кадимки жаш баладай өксүп ыйлады. Келинине айтпай, эртеси эртең менен автовокзалга келди. Бишкекке кетчи автобуска отурду. Жакшы адамдар дале болсо көп окшойт. Өзүнүн Жанышындай жаркылдаган бир студент анын өтүнүчү боюнча кароосу жок кара картаңдарды кабыл алчу үйгө ээрчитип келди. Тигине ары бери шырпылдай басып жүргөн кемпир чалдар, баарынын көздөрү муңдуу. Меники да ушулардыкындай муңдуу болсо керек деп ойлоду карыя. Атаң көрүй, өмүр башталганда көздөрүң ойноп турса, өмүр аяктап, дүйдөгө камынып калганда муңдуу болуп калат тура. Акмат карыяны студент бу жердин чоңуна ээрчитип кирди. Карыянын төбөсүнөн бутуна чейин ченей тиктеген ал: "Келиңиз", деп өтө жумшак үн менен кайрылды. "Сиз кимсиз?" Мен кагылайын. Же уулум, же кемпирим жок, жетим чалмын", деп Акмат карыя анын бет алдына балбырай барып олтура кетти. Чыгарманын аягы.